көрүшүп, бүт жашоо шартын көргөнү, таанышканы атайын келип турат. Ошон үчүн Акылбек Сырбекович, сиз өзүңүзгө сөз берсеңиз. Садыр Нуркожоевичтин указы менен комиссия түзүлдү. Ошо комиссиянын 3-чү отурумун бул жерде өткөзүп атабыз. Үстүн бетон менен жаап, мындай жакшынакай кылып бергиле дегенден кийин эми строительдер билесиңер, мокрый процесс болот. Кышта кирип кеттик, кичине кечеңдедик, бирок мына алдын ала ача баштадык. Азыр бүгүн эртең эми социалдык объектилерди баштайбыз. Школдордун баарын 1-сентябрга чейин садиктердин баарын бүтүрүп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан эми калган ирригация болсо, айыл чарбасына, завод, фабрикалар, ГЭСтер боюнча биринчи көңүлдү Кыргызстан боюнча ушу Баткен областына бөлүп атабыз. Үрөм болобу, көчөттөр болобу, капельное орошение болобу, сиздер кандай мүмкүнчүлүктөрдү таап, ушул жакта өзүңөр ишкерликтер менен алек болом дегендерге шарттарды түзүп берели деген колубуздан келгенче